12 сентябрдагы жаңылыктар топтому менен тааныша алыңыздар. Айыл чарбасын каржылоо программасын ишке ашыруу механизмдери жакшыртылышы керек. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев кеңешмеде билдирди. Өкмөт башы белгилегендей, айыл чарбасын каржылоо программасы аймактарды өнүктүрүү үчүн иштөөгө тийиш. Айыл чарбасын каржылоо программасы боюнча алынган каражаттарды максатсыз пайдалануу учурлары бар. Мисалы, фермерлер породаларды жакшыртууга, малдын башын көбөйтүүгө же өсүмдүк өстүрүүнү өнүктүрүүгө насыя алышат. Бирок бул акчалар кийин башка максаттарда пайдаланылат. Бүгүн бир дагы тийиштүү мамлекеттик органдын бөлүнгөн каражаттар эмнеге жумшалары тууралуу конкреттүү маалыматы жок. Берилген насыялардын кайтарымдуулугу гана эмес, аларды максаттуу пайдалануу жөнүндө тынчсыздануу керек деп баса көрсөттү өкмөт башчы. Айыл чарбасын каржылоо программасын өркүндөтүү үчүн жаңы долбоор иштелип чыккан. Анда 2 категорияны киргизүү каралган. Бул айыл чарбасын каржылоо фермер категориясы. Ал социалдык багытта болуп, майда бизнес үчүн күрөөсүз топтук насыяларды алууга арналат. Экинчи категория айыл чарбасын каржылоо кластер. Бул линия 10 миллион сомго чейин алуу мүмкүндүгү менен аймактык кластердик потенциалын өнүктүрүүгө багытталган. Ошону менен бирге жаңы долбоорду каржылоонун модели дагы өзгөрөт. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 10 иш күнүнүн ичинде келечекке карата болжолду талдоосу менен долбоорду иштеп чыгууну жана тиешелүү токтом долбоорун Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратына киргизүүнү тапшырды. Ар бир фермер, ар бир ушул ФСХнын кредит заемщиги акчаны алгандан кийин өндүргөн продукциясын өзүнүн ордун билиш керек. Ушу кошумча нарк тизмегинин ичинде. Ким менен кандай мен иштей аламын дегендейчи, каяка сата аламын деген мүмкүнчүлүктөр болуш керек маалымат катарында. Ушу биз айтып атабыз, Айыл чарба министрлигинде бүгүн чоң жоопкерчилиги болуп атат. Ушу кошумча нарк тизмегинин ичинде аны мындай айтканда жаңыдан иштеп чыгып, анализдеп, күчөтүү боюнча жумуштарды алып барганга. Күчөтүү жумуштар дегенде бул ушу кошумча нарк тизмегинин ичинде мындай мүчөлөр менен тыкыз байланыштыруу связьдарды түзгөнгө, байланыштарды түзгөнгө. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри Жеңиш Разаков жана Россия Федерациясынын өкмөтүнүн төрагасынын биринчи орун басары, финансы министри Антон Силуяновдун жумушчу жолугушуусу болду. Жолугушууда тараптар Евразия экономикалык биримдигине кошулуунун алкагында Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Россия Федерациясынын өкмөтүнүн ортосундагы Кыргыз Республикасына техникалык жардам көрсөтүү боюнча макулдашуунун жүзөгө ашырылышы, жогоруда айтылган макулдашууга ылайык техникалык жардамды берүүнү тездетүү жана айрым иш-чараларды ишке ашыруунун мөөнөтүн 2020-2021 жылга чейин узартуу маселелерин талкуулашты. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча тараптар жол картасынын иш-чараларын аткарууну көзөмөлдөө үчүн атайын жумушчу топтун ишин активдештирүүгө, макулдашууну жүзөгө ашыруунун алкагында зарыл иш-чараларга үнөмдөлгөн каражаттарды кайра бөлүштүрүүгө, ошондой эле эки өлкөнүн кызыктар мамлекеттик органдарынын өз ара аракеттешүү максатында зарылчылыгына жараша видеоконференциялар түрүндө кеңешмелерди өтүүгө келишишти. Бүгүн 12 сентябрь Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун иши боюнча 1-май райондук сотунда соттук отурум болду. Прокурор окуяны төмөндөгүдөй баяндап берди. 2010 жылы орусиялык бизнесмен Мегакомду башкаруу үчүн Өмүрбек Текебаев менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Ал убакта Текебаев апрель окуяларынан кийинки убактылуу өкмөттүн курамында болгон. Бир нече сүйлөшүүлөрдөн кийин Маевский $300 000 Текебаевка берүү үчүн келип, Хаят мейманканасында болгон. Прокурор акча Дүйшөнкул Чотоновго берилгендигин кошумчалады. Кийин Өмүрбек Текебаев мамлекеттик мүлк министри менен Москвага барып, калган акча тууралуу сүйлөшкөн. Бирок бүгүнкү соттук иште Текебаевдагы, Чотоновдагы бул кылмыш ишин моюндарына алышкан жок. Соттук отурум 1 октябрга калды. Эскерте кетсек, 2017 жылдын 25 февралында башкы прокуратура Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевка Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин 1 бөлүмү коррупция жана 166 беренесинин 4 бөлүмүнүн 2-3 пункттарында алдамчылык камтылган белгилер боюнча кылмыш ишин козгогон.
Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Абылгазиев Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин борбордук аппаратынын жамаатына Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министри болуп тайындалган Каныбек Исаковду тааныштырды. Өкмөт башчы айткандай, атаандаштыкка жөндөмдүү заманбап билим берүү тутумун түзүү мамлекеттин башкы милдеттеринин бири болуп саналат. Өнүгүү үчүн ири сырьёолук ресурстары жок өлкөлөр үчүн билим берүүнүн сапаты жана инсандык потенциалды ишке ашыруу үчүн шарттарды түзүү өзгөчө маанилүү маселе болуп саналат, деп белгиледи премьер-министр. Мухаммедкалый Абылгазиев баса көрсөткөндөй, билим берүү тутумунда маанилүү реформаларды ишке ашыруу үчүн маалыматтык коммуникациялык технологияларда инновацияларды киргизүү жана билим берүүгө инвестиция салууну активдештирүү зарыл экендигин баса көрсөттү. Ошондой эле мугалимдердин айлык акысын көбөйтүү, алардын социалдык маселелерин чечүү жана билим берүү мекемелеринде заманбап материалдык техникалык базаны түзүү жолу менен билим берүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү зор мааниге ээ. Номер 1 приоритет биздики өкмөттүкү. Жалпы мамлекеттин саясаты бул билим. Баарыбыз айтабыз, нефтибиз жок, газыбыз жок деп кичинекей мамлекеттерди көрүп атабыз. Билим менен гана атаандаш болуп, билим менен улуулугу өзүнүн бай мамлекет экенин тастыктап аткандар. Биздин бир гана артыкчылыгыбыз бар. Азыр Кыргыз мамлекети катары, Кыргызстандын эли катары, Кыргыз эли катары дүйнөдө сактала турган бул бир гана билим маселеси. Бул билимдүү эл болсок, билимди эгер жогорку деңгээлге жеткизсек, азыркы атаандаштык маселесинде сакталабыз. Бүгүнкү пресс-конференция өлкөбүз кышка даярбы деген темада болуп, кышында жагылган көмүрдөн, автоунаалардан жана жеке ишканалардан чыккан уулуу заттар адамдарга канчалык деңгээлде зыянын тийгизип жатканы айтылды. Эгерде биз үйдү жылуулоодо газ, электр энергиясын колдонсок, 2 эсеге арзан болорун эсептеп чыктык. Мисалы, бир мектепти жылуулаш үчүн жылына 3 миллион сом коротот. Анын ичине көмүр, эксплуатация жана жаккан адамдардын айлыгы кирет. Эгерде жок дегенде газга өтсөк 1,5 миллион сарптайт экенбиз, деди Green Energy коомдук фондунун өкүлү Анаркүл Султангазиева. Мындан тышкары колдонуудан чыккан батарейкаларды ыргытпоону суранып, андан чыккан уулуу заттар адамдын организмине кирсе, кайра чыкпай калаарын эскертти. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлигинен келген дарыгер Гүлнара Сариева көзүндө жалбырактарды өрттөбөгүлө, ал өтө андан көрө жерге көмүп койсоңор жерди семиртет деп айтты. Жыйырма 8 августта болгон мушташта бир тууганын жашырды деп кармалган Казыбек Бабышевдин жактоочусу Динара Медетова нааразычылыгын билдирди. Казыбек Бабышевди Улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүсү камакка алып тергеп атат. Окуя болгондо кечүү иниси агасына чалып, биз балдар менен мушташып кеттик дейт. Агасы окуя болгон жерге келип, экөөнү Ленин райондук ички иштер бөлүмүнө алып барат. Балдарды тапшыргандан кийин өзүнүн кызматына кетет. Бирок 5-сентябрь күнү ал кызматынан алынды. Бул ишти мен мыйзамсыз деп эсептейм. Анткени күнөөсү далилдене электе алынды, деди Сариева. 2019 жылдын 7 жана 8 августунда Чүй облусунун Аламүдүн районундагы Койташ айылында түзүлгөн кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссиянын кезектеги жыйыны өттү. Кыргыз Республикасынын вице-премьер-министри, комиссиянын төрагасы Жеңиш Разаков белгилегендей, буга чейин кабыл алынган чечимдердин алкагында 2 жумушчу топ түзүлүп, алардын курамы аныкталды. Койташ айылындагы окуялардын кесепетинен келип чыккан себептик иликтөө байланыштарын изилдөө боюнча топко Бактыбек Райымкулов, Тынчтык Шайназаров, Талант Мамытов, Абдыбек Дүйшалиев, Алмазбек Баатырбеков, Марат Жаманкулов, Рыспек Абдысатаров, Кубатбек Кожоналиев, Алишер Мамасалиев киришти. 7-8 августта болгон окуялардын талдоосун даярдоо боюнча жумушчу топко Жеңиш Разаков, Жаныбек Бакчиев, Бакирдин Суанбеков, Исмаил Исаков, Азамат Араев, Алтынбек Намазалиев, Бекболсун Асанкулов, Артур Медетбеков, Марс Саккараев кирген. Жыйындын жүрүшүндө комиссиянын мүчөлөрү Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Кашкар Жунушалиевдин жана Кыргыз Республикасынын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Орозбек Опумбаевдин маалыматтарын угушту. Мам комиссиянын кийинки жыйынына Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты Асель Кудуранова, коомдук ишмер Равшан Жээнбеков, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов чакырылган.